Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqa wa ma suriqa minhu lahu sadaqa wa la yarzahu ahadun illa kana lahu sadaqa ila yawmil qiyamah." Allohu akbar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Qaysi musulmon daraxt tikse, mömölü daraxt tikse, andan qanday gana jebesин, kim gana jebesин, sadaqаны соғу жазылады. Даже ошодон уурду алса, ошол ага дагы садаканы соғу жазылады. Бирөө дагы аны кемите албайт. Кыямат күнгө чейин жазылат дейт буда. Мисалы өрүк зары. Кээ бир жерлерде абрикос, кээ бир жерде клубника, кээ бир жерде дарбыз эгип атышат, коон эгип атышат, тиричилик деп. Ушуга чейин биз спокойный болушубуз керек экен. Даже уурдап кетсе, ага уурулуктун күнөөсү жазылат, сизге садаканы соғуу жазылат. Мына жерде айтып атат: "Масурика минху лаху садака" дейт, кара. Болгондо да кыямат күнгө чейин жазыла берет. Бунун мааниси эгип коюп анан шаарга түшүп кетип калды деп аткан жери жок. Аны коруш керек, карашыбыз керек. Туура. Бирок эгерде бирөө уурдап кете турган болсо, кыжалат болбоңуз. Эч кыжалат болбоңуз. Алга арам иш кылды, күнөөнү алып кетти, балени алып кетти. Бирок сизге садаканы соғуу калды. Сизге садаканы соғуу калды. Мынакей пайгамбарыбыз бизге эмне дегенге үгүттөп, эмне деге айтып атат мына. Мөмөлү дарак тиги өзүнчө, андан жеген пайдаланганы соғуу өзүнчө.